Кенен кесир отуруп атайын бизде мындай тегерек стол кылдык. Мындай эч кысынбаңыздар, бүгүн ошол өзүңүздөрдүн жериңиздердеги аймактардагы маселелер жөнүндө, сиздердин келечекке болгон көз караштарыңыздар жөнүндө кенен бир ой бөлүшүп сүйлөшөлү. Бүгүн 26 ноябрь Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Айжан Тогузакова Ош шаарындагы жаштар менен бир аянтчага жыйналып, эркин форматта жолугушуу өткөрдү. Иш чаранын жүрүшүндө Тогузакова өзүнүн программасы менен тааныштырып, жаштарды шайлоого катышууга жана татыктуусуна добуш берүүгө чакырды. Жаштар өзү бир муштум болуп түйүлүп, ушул ынтымакка келе турган болсо, билим берүү тармагындагы коррупцияга каршы тура алышат. Ошону жаштар өздөрү эле жоюп салса болот. Спорт маселеси боюнча бизде ушул жаштардын кошкон салымы чоң болуш керек да. Азыр мына өлкө башчыларыбыз аябай эмгектенишип, мамлекетибизди өнүктүрүүгө чоң кадамдар жасап жатат. Ошон үчүн мен жаштарды ушул биздин өлкө башчыларыбызга жардамчы болсун, ушул өлкөбүздүн жерин жерден алган жаштар болсун деген таризде мен бүгүн жаштарды чогулттум, ойлорун уктум. Кудай буйрса биздин учубуз кур эмес экен, жаштарыбыздан сонун ойлорду, пикирлерди алмаштым. Эгер мен ошол жогорку кеңешке депутат болуп калсам да, сөзсүз түрдө ушул жаштар менен тыгыз иш алып баруу менин жакшы бир пландарым бар. Дени сак эл күчтүү мамлекет. Айжан Тогузакова дал ушундай ураанды карманган. Дарыгер айым эл өкүлү болуп барып калса, элдин саламаттыгына, жаштарыбыздын келечегине жана билим берүү тармагынын өнүгүшүнө өз салымын кошуу максатын көздөрүн билдирди. Жок дегенде ушул бир жаштардын атынан уюмдарды уюштуруп, дарактарды тигип, кары картаңдарыбызга жардам берип, жана ушул бизде шайлоодо гана ушул шайлоо таза өтөт деп ишенип отурабыз. Ошого сиздер чоң салымыңыздарды кошуңуздар. Туура чечим кылып, тааныштарыңыздарга айтып, уюшуп, ушул жаш талапкерлерди шайлап, ушулардын ишин көрөлү деп бизге бир шанс бериңиздер. Биз өзүбүздүн ушул элге болгон сүйүүбүздү, жаштарга болгон жакындыгыбызды даңазалап, иштерди алып баралы. Жогорку кеңеш өтүп калса, ушу медицина жаккан тарапты жакшы коюп, сурактап, биздин дагы эмне азыр Кыргызстанда эң биринчи ден соолук. Ден соолукка көңүл бурса, баардыгы жакшы болот. Ошого колдоп, коштоп, албетте, ушу ишенген үчүн, ошо колдогон үчүн, ошо биз ишенип, ошого колдоп көрсөттүбүз. Жолугушууга келген жаштар жаш талапкерди жылуу кабыл алып, программасын жактырышты жана бир добуштан колдоо берерин билдиришти. Демилгелүү жаштарыбызды, эжелерибизди колдошубуз керек. Мен биринчи жолу бул жакта Айжанча менен өзүм көрүшүп, жолугуп, түзмө-түз сүйлөшүп көрдүм. Анын программалары жаштардын колдогону аябай жакты. Биз жаштар буйруса колдойбуз. Айтып жатат, ушул эгерде жогорку кеңешке депутат болуп барып кала турган болсом, ар 6 айда ушул мамлекеттик деңгээлде атайын ошол больницадан өзү чакырып, мындай текшерүүдөн өткөрүп турабыз деген программасын айтты. Ошонусу аябай жакты мага. Бүгүн Айжан Тогузакова эжекебиз жаштарга болгон жолугушуусунда өзүнүн программасын аябай сонун, мыкты деңгээлде бизге жеткирип бере алды. Буюрса, жогорку кеңешке депутат болсо, жаштар саясатында албыктуу иштер жасалат деген ишеничтебиз. Бейле кетсек, Айжан Тогузакова 1989 жылдын 25 июнунда Ош облусунун Төлөйкөн айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кесиби боюнча акушер-гинеколог. Эмгек жолунда акушердик жана гинекология кафедрасында окутуучу болуп иштеген. 2020 жылдан бери Ош шаарында жайгашкан Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунда эмгектенген. Бүгүнкү күндө элиме кызмат кылсам деп номер 6 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган. Катардагы номери 2. Асель Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.